Өлкөнүн айыл чарба тармагындагы чемпиондору аныкталууда. Алсак Чүй облусунун фермери Сулейман Магуев сабиз өстүрүп жогорку түшүм алган. Ушул эле облустун тургуну Жумабек Наматбеков кант кызылчасын өстүрүп 1 гектардан 800 центнерден ашуун түшүм жинаган. Токталиев Рахат Нарын облусунун ат башы Нарын райондорунда таза бал алуу үчүн көчүп конуп чогултуп ат башы ак балын өндүрүп келет. Ал 2024-жылы 8 тонна бал өндүргөн, анын 60% экспортко кеткен. Ал эми Михаил Зуев жогорку продуктивдүү Галштин породасындагы малды өстүрүүгө адистешкен дыйкан фермердик чарбасынын жетекчиси. Ал Даниядан жана Германиядан тандалган элиталык бодо малды чарбага 2 этапта киргизген. Учурда анын чарбасында Галштин Фриз породасындагы 40 жана 43 музоо бар. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдиргендей, айыл чарба тармагында чоң ийгиликтерди жараткан дыйкан фермерлер 28-29-30 январда агродиалогко катышып, өз тажрыйбалары менен бөлүшөт, ошондой эле алар кызыл килемден өтүшөт.